Саламатсыңарбы балдар? Силер менен дагы бир ирет көрүшүп турганыма абдан кубанычтуумун. 7 мектеп-лицейи кыргыз тил сабагы 2-класстар үчүн. Бүгүнкү тема сүйлөмдө ээнин милдетин аткарган адам аттары. 2-саат. Алгач төмөнкү тестке көңүл бөлүп, туура жообун белгилегиле. Атом бомбасы качан жардырылган? Кайсы мамлекет жардырган? Бул бомба кандай эле? Чыгармадагы кыздын аты ким? Азаматсыңар. Силер көңүл бөлүп, жообун белгилеген болсоңор, андан кийинки көңүл бөлөбүз балдар. Мурунку сабакта кагаздан жасалган миң турна деген теманы текст өткөрдүк. Ошол тексттин уландысы. Ошентип дарыгерлер анын оорусун текшерип, лейкемия деген айыкпас оору менен ооруп калганын айтышат. Бул оору мындан 10 жыл мурун кичинекей кезинде атом бомбасынан алган радиациянын залалы болчу. Айыкпастыгын Садоко да, ата-энеси да билген. Бирок эч кандай амал айла да жардам бербейт эле. Ошондо Садоконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Япондуктардын түшүнүгүндө турна адамга бакыт алып келет. Садоко кагаздан 1000 турна жасаган болсо, ал бул оорусунан айыгып кетет деп ишендирет курбусу. Көрдүңөр балдар, абдан сонун текст экен. Бул текстте Садоко деген кыз жөнүндө. Ал кыз ооруп калган экен. Абдан анын оорусу айыкпас болгондуктан курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 турна жөнүндө айтып берет. Демек, кийинки балдар кагаздан жасалган 1000 турна текстине суроолорго жооп беребиз. Дарыгер Садоко кайсыл оору менен ооруганын аныктады. Анын оорусун ата-энеси билчү беле? Садоко курбусу Тидзуко кайсы канаттуу жөнүндө айтып берди? Сенин оюң боюнча Садоко 1000 турна жасап оорусунан айыктыбы? Өз оюңарды айтып бергиле. Суроолорго жооп бергиле. Сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Айыкпастыгын Садоко өзү да, ата-энеси да билген. Бирок эч кандай амал айла да жардам бербейт эле. Ошондо Садоконун эң жакын курбусу Тидзуко ага канаттуулардын ыйыгы 1000 канаттуу турна жөнүндө айтып берет. Көчүрүп жазып, сүйлөмдүн ээсин тапкыла. Карагылачы балдар, сүрөткө көңүл бөлгүлө. Бул сүрөттө текстке тиешелүү эмес. Кайсыл сүрөт? Эмне үчүн текстке тиешелүү эмес? Демек, бүгүнкү өткөн темабыз сүйлөм ичиндеги ээнин милдетин аткарган адам аттары. Демек, силер түшүнгөн болсоңор анда балдар, үйгө тапшырма. Садоконун ата-энесине, классташтарына ат коюп, окуя жазгыла. Сүйлөмдөрдүн ээсин таап, астын сызгыла. Ошол жазган окуяңардагы сүйлөмдөрдүн ээсин таап, астын сызгыла. Анда эмес балдар.